Прокуратура мыйзамды бузган күч органдарынын кызматкерлерине карата ондогон кылмыш иштерин териштирип иш козгоп жатат. Бир гана ушул жылдын башынан тартып милициянын 47 кызматкерине жазык жоопкерчиликке тартылды. Биз бул ишти аеосуз улантышыбыз керек. Укук тартип органдарынын айрым өкүлдөрүнүн жагымсыз сырткы кебетеси, жарандарга карата орой мамилеси жана татыксыз жүрүм туруму эл тарабынан укук коргоо органдарына бийликке ишеним жаратпай жатат. Көп учурларда абдан орой мамиле кылып атат. Мына өткөндө атайын сайттарга жазышты. Сүрөттөр менен чыгарышты. Генералдык прокуратуранын жанында кандай джиптер токтоп турат. 25, 30, 40ка чыга элек балдар кандай машина менен жүрүп атышат. ГКМБнын астында кандай машиналар турат. Карап чыгыш керек жетекчилери. Эгер ата салып берсе айтыш керек, ай сен бүгүн укук коргоо органында иштеп атасың. Кишине мындай сыпай жүр деп. Кичинерээк машинага отургунуң деп. А биз кантип алардан элден мындай моралдык укугубуз болот. Тартипти колдонууга, өздөрүнүн мындай адепти алып жүрүүгө деп. Эгерде укук коргоо органдарынан ушундай мамиле болуп атса, мен ойлойм, укук коргоо органдарынын башчылары муну да карап чыккыла. Бул жазылбаган мыйзам болуш керек. Укук коргоо органдарынын басып жүргөнү баягы аквариумда болуп көрүнүп турат. Жумуш убагында арак ичкендери мынакей жайылда болгон окуя. Түнкүсүн атышып атса табелдик курал менен. Мындайларга биз аеосуз күрөшөбүз, аеосуз жаза кылабыз. Бир гана жумуштан чектетүү эмес. Буларды кылмыш жазасына да тартыш керек, эгерде ошондой орой мыйзам бузуулар болсо.